саламатсыңарбы жолдоштор? Саламатбыз. Бүгүн биз сиздер менен өлкөбүздүн сот тутумундагы тарыхый окуянын күбөсү болгону турабыз. Бүгүнкү тасмасы кесилип жаткан имарат жөн гана оңдоп түздөлүп, пайдаланууга берилип жаткан жери жок. Бул имарат эми сот тутумунда чоң үмүт арттырган, олуттуу өзгөрүүлөрдүн башаты боло турган сот адилеттиги үйү катары ачылганы турат. Бул 5 кабаттуу имарат учурунда чек ара аскерлер үчүн, чек-арач аскерлер үчүн 500 орундуу жатакана катары ишке берилген экен. Андан бери туура 50 жыл өткөндөн кийин бүгүнкү күндө имаратка жаңы дем берилип, багыты өзгөртүлүп, өлкөбүздүн сот тутумуна жана калыстыкты туу туткан элибизге кызмат кылганы турат. Албетте, жаңы түзүлүп жаткан сот адилеттүүлүк үйү жаңы имаратка татыктуу, бирок ошондой болсо дагы өлкөбүздүн мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен мамлекеттин ар бир мүлкүн натыйжалуу пайдаланууну туура таап олтурабыз. Ишке берилип жаткан сот адилеттиги үйүндө Ысык Көл облустук соту, административдик сот жана Каракол шаардык соту жайгашып, бул чөлкөмдөгү сот акыйкаттыгы ишке ашырылмакчы. Аталган жергиликтүү соттордун бир жерде жайгашуусу менен биз бир топ маселени чечкени турабыз. Маселен, курьердик иштерге байланыштуу убакыт менен каражат чыгымдары кыйла үнөмдөлүп, бирдиктүү терезе принциби аркылуу ыңгайлуу шарттар түзүлүп олтурат. Ошону менен бирге имарат заманбап лифт менен жабдылып, мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар, жалпы эле сот процессине катышкандар талапка жооп бере элек шарттар менен камсыз болот. Имараттын жертөлөсүндө кызматкерлер үчүн тамактануучу жай, спорт менен машыгууга шарттар да эске алынган. Ошондой эле айыпталуучулар үчүн бүгүнкү күндүн талабына ылайык келген убактылуу кармоочу жайлар да бар. Сот отурумдары өтүүчү залдардын эмеректери 100% жаңыланса, судьялар менен башка кызматчылардын иш бөлмөлөрү муктаждарына жараша жаңыланды. Бүгүнкү күндө сот адилеттигин ишке ашырууда ачык айкындуулукту камсыз кылуу эң маанилүү иштерден болуп саналат. Ошондуктан имараттын сот отурум залдары санариптештирүүнүн алкагында тиешелүү жабдыктар менен жабдылды. Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, соттордун ишинде заманбап маалымат технологияларынын колдонулушу сот адилеттигин ишке ашыруу процессинин оптимизациялоонун бирден бир артыкчылыктуу багыты экенин улуттук стратегиябызда да белгилегенбиз. Электрондук сот өндүрүшүнүн киргизилиши менен сот адилеттигинин максималдуу ачыктыгына жана жеңилдигине гана эмес, ошондой эле сот иштеринин ачык айкындуулугу менен сапатын жогорулатууга өз мөөнөтүндө каралуусуна чоң өбөлгө түзүлөрү шексиз. Ошондуктан замандын алдыңкы маалымат жана башка технологияларын кеңири колдонууга багытталган иштерди ыкчамдатуу максатка ылайык деп эсептейбиз. Соңку 1 жылдын ичинде сот реформасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан маанилүү иштердин негизги максаты судьялар кымтыксыз иштеп, сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн жогорку сапатын камсыз кылып, элдин үмүт тилегин актоо болуп эсептелет. Жамы журтубуздун сот бийлигинен күтүп жатканы дагы дал ушул адилеттүүлүк маселе. Ротация болгон судьяларды кызматтык турак жайлар менен камсыз кылуу, соттор үчүн заманбап имараттарды куруу жана облустардын борборлорунда сот адилеттиги үйлөрүн ачуу иштери мындан ары дагы улана бермекчи. Эми бүгүнкү сот адилеттиги үйү бийликтин бир бутагы болгон сот тутумунда элибиздин ишеничин актаган ак жолтой үй болсун деп тилейли. Рахмат.